Ичинде арашан койлор дагы болгон кече Жалал обласынын Окен районуна караштуу Кочкараташ шаарында өтө каттуу жаандын кесипетинен сел келип унааларды жана койлорду, чөжөлөрдү сел алып кеткенин көрүүгө болот. Кандай гана мыкаачылык Бишкек Алматы трассасында эмчектеги кыз табылды. Анын ата-энеси азыркы учурда изделүүдө. Ушулар жаңылышта жаңылыктар түрмөгө видеонун астына ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Мамонда койлор алып атат. Онунда сүт алып атат. Кайсыны? Пуля, ко мне. Полный алып атат. Келип койгула, техника сорулар. Oğlum niye uçuyorsun ya? Koylar hoş hava ver. Vay bilen onu koylar. Gel yanına. Yetişmezdi. Ben kaçıp olmadan yaktan onu kandeli. Basın gel. Алматы Бишкек трассасында эмчектеги кыз бала табылды. 2025-жылдын 24-октябрында Алматы Бишкек унаа жолунун Алматы облусунун Жамбыл районунда өтүп бара жаткан жарандар эмчектеги кыз баланы таап алышкан. Алдын ала маалымат боюнча кыз болжол менен 7-8 айлык. Табылган учурда анын үстүндө ак кызгылт түстөгү комбинезон жана кызгылт баш кийим болгон. Бул тууралуу видео полицияга кабары берилген. Учурда Казакстандын укук коргоо органдары жана Ладер KG ыктыярчылары Мыркайдын апасын же башка жакындарын издеп жатышат. Эгер кыз бала же анын үй бүлөсү тууралуу кандайдыр бир маалыматыңыз болсо, Казакстандын укук коргоо органдарына кабар бериңиз. Ак Ордодо бир кыз өспүрүмдү бычак менен сайган. Социалдык тармактарда 11-июль күнү кечинде Ак Ордо конушунда белгисиз кыз өспүрүмдү бычактап, окуя болгон жерден качып кеткен деген маалымат тарап жатат. Жарыялардын авторлорунун айтымында, окуя болжол менен саат 22:56 чамасында болгон. Көөлөрдүн билдирүүсүнө ылайык, кичектүү кыз Ак Ордо аймагында колуна бычак кармап жүргөн болушу мүмкүн. Алар анын өздүгү же жүргөн жери тууралуу кандайдыр бир маалыматы бар жарандарды 102 кызматына кабар берүүгө чакырышууда. Учурда бул маалымат боюнча укук коргоо органдары тарабынан расмий тастыктоо берилип, окуянын жагдайлары такталууда. Булак Башат Медиа. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Чүйдөгү айылда жеңил унаа менен скутер кагышты. 15:40 чамасында Москва районунда караштуу Беловодск айылында скутердин катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу көөлөр билдирди. Алардын айтымында жол кырсык Беловодск айылындагы айланма жолдо болгон. Скутерди курьер башкарып бара жаткан. Айланма жолдо жеңил унаа менен скутер кагышты деп айтылат маалыматта. Жол сакчылар тарабынан кырсыктын чоо жайы такталууда. Булак Турмуш KG. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик.
Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы.